Акыркы жылдары өлкөбүздүн аймактарында жаш өспүрүм балдар арасында шахмат оюнуна өзгөчө көңүл бөлүнүп, бул багытта кезеги менен үзгүлтүксүз ар кандай турнирлер өтүп турат. Ал эми чоң мелдештерди утурлай бул күндөгүдөй жолдоштук беттешүүлөр да орун алат. Береги чатыраш тактайчада таймашып жаткан акыл оюндарынын чеберлери Манас шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы номер 9 жалпыга билим берүүчү мектебинин шахмат ириминин катышуучулары жана аларды өз мектептеринде күтүп алышкан шаардагы Light Академия мектебинин окуучулары жана окутуучулары болушту. Негизи сабак катары берилгенинин себеби бул шахмат жана агай айтып өткөндөй өтө балдардын баягы мээсинин өрчүшүнө, стратегиялык ойлонгонго, критикалык ой жүгүртүү жүргүзгөнүнө өтө чоң салым кошот. Ал эми биздин кошконубуздун дагы бир эң чоң себеби, өзүңүздөр билесиздер, биздин мектепте эртең саат 8-тен кечки 5-ке чейин окуучулар болот. Ошол убакытта бизде убакыт бар. Жөн гана кружок менен чектелбестен бул шахмат оюнун ар бир окуучуга базалык болсо дагы билимин берип калуу максатында бердик. Жолдоштук беттешүүнүн жүрүшүндө Ратбек Санатбаев атындагы номер 9 жалпыга билим берүүчү мектебинин шахмат ириминин жетекчиси Токтоназар Акунжанов шахмат оюну атайын сабактар катары өтүлбөсө да ага кызыккан балдардын көптүгү көңүл жубатарлык жагдай дейт. 26-жылы ушу шахматты кичине болсо дагы жандандыралы деген ниетте ушу менчик мектептерде шахмат сабактары бар экен да. Мамлекеттик мектептерде шахмат сабагы жок. Анан ушул балдарды эми булардыкы деле азырынча мындай бышып жетил элек, бирок ушинтип жолдоштук беттештүү өткөрүүгө жардам берген мектеп жетекчилери, мына шахмат ириминин жетекчилерине рахмат. Биз жолдоштук катары мелдешебиз дейбиз. Биз күчтүүбүз, ал күчтүүбүз деп ал ички эмеде калышы мүмкүн, бирок келечекте бул бири-бирибизге болгон сабак болуп эсептелет. Бул күндөгү атаандаштарынан айырмаланып, Light Академия мектебинде 1-класстан 6-класска чейин шахмат кадимкидей сабак катары окутулат. Ал эми жогорку класстардын окуучуларына ирим катары өтүлөт. Мен тажрыйба алмашуу, атаандаштыктан алдыга жылса болот. Ошол себептүү ушул турнирди мындай достук мелдешин уюштурдук. Биздин мектеп бул сабактарды өтүп атабыз, шахмат сабактарын жакында эле киргиздик, бир 2 ай болоюн деп калды буюрса. Анан арасында жакшы жыйынтыкка чыккан окуучуларыбыз бар. Буюрса, келечекте дагы мындан дагы чоң-чоң ийгиликтерге жетебиз деген ишеничтемин. Light Академия мектебинин 6-классынын окуучусу Элдос Бегалиев шахмат сабагынан алдыңкы окуучулардын катарына кирет. Каарманыбыз жолдоштук беттешүүгө да мыкты даярдыкта келгендигин тастыктап, жеңүүчү болду. Бизде шахмат өткөнү абдан сонун болду. Агайыбыз бизде түшүндүрүп, бизге ар кандай стратегияларды, шахматтын сырдарын айтып бизге. Мурун шахмат менен анча алек болбогом. Гроссмейстердер ойноп жүрөт. Ушулардай болом деп неме кылып өзү алектенип басым жасап атам. Шахмат оюну боюнча жаш өспүрүм балдар арасындагы жолдоштук беттешүүдө бул ирет жеңишке Манас шаарындагы Ратбек Санатбаев атындагы номер 9 жалпыга билим берүүчү мектебинин окуучулары жетишти. Жеңүүчүлөргө уюштуруучулар тарабынан атайын сертификаттар жана белектер тапшырылды. Маматкадыр Маматалиев, Алмамбет Кулушев, Манас шаары.